Чегараны Садыр айткандай президент да бере албайт. Чечмелеп бербеди өзү. Менин сөзүмдү кайталабадыбы? Кийин Мадумаров чегараны берип койгондой ким? Мадумаров өзүнө таандык үйдү да сата албайт. Үйдү сатыш үчүн балакатка жеткен балдарынын келинчегиңиз колу керек, макулдугу керек. Ошо Ирандын тегерегиндеги согушту мисал келтирейин да. Биздин кыргыз өткөндү мисал келтирсең көбүн түшүнө бербейт, эстей бербейт. Тегеран аябагандай каттуу бир болуп көрбөгөн, тарыхта соңку бир 50-60-100 жылдан бери болбогон өрттүн астында калды. Маани бериңиз. Ойлонуңуз. Мен көрөрмандарга айтып атам. Ойлон ушул жерде, терең ойлончу ушул жерде. Иран бийлиги айтып атат, эч кандай сүйлөшүүгө барган жокпуз биз, барбайбыз дагы деп. Көчөгө 10 миңдеген, 100 миңдеген кишилер чыгып, эч качан сүйлөшүүгө барбагыла деп бийликтен талап коюп атат. Канча киши өлсө өлдүк, сүйлөшүүгө барбагыла деп атат. Улуу тарыхы бар, улуу империя эли. Эч кандай сүйлөшүүгө барбагыла. Акыркы адамыбыз калганга чейин барбагыла сүйлөшүүгө. Шөгөлөбөгүлө деп атат. А биздин кыргыздын философиясы кандай? Азыркы кокуу эмне болсо ошо болсун, тынчтык эле болсо болду. Бизде эмне болсо макул, сураганын бер. Тынчтык болсун. Эгерде сенин коштан коюп аткан дооматтын баарына макул болсоң, чегара 2 секундда чечилет. Ал үчүн акылдын кереги жок. Академик Акаевдин, же Бакиевдин, же Атамбаевдин акыл иштебегенден чечилбей келип аткан жери жок. Тирешип тургандан чечилбей келет. Макулдашпай койгондон чечилбей келет. Эркелериң болбосо эмшең дегенден не пайда дейт. Таянаарың болбосо таамай сөздөн не пайда дейт. Эрди эр кылып тарбиялап, көтөрүп, көкөлөтүп чыккан эл болот. Анан ошол эр, ошол элди коргойт. Биздин Токтогул атабызды 4 эле орус аскери келип алып кеткен. Аны кармап, колун байлап алдына салып берген ошол эле кетмен төбөлүк туугандарыбыз болот. Ошол эле токомдун туугандары. Эми ошол биздин токобуздай болгон казактын залкары Абай. Абайга бир рота келет. Током Абайдан айырмаланып, ак падышага бир сөз айткан жок. Током Анжиян көтөрүлүшүнө катышмак турсун, Анжиянды барып көргөн эмес. Аны токуп жазды. Азыр баягы бийликтин аркасына отуруп алып жазып аткандар бар го, току ура берет башкалар. Эксперттер. Башкалардын атынан жок, эксперт эмес, жана билимдүү болмуштар. Өзүнүн атын эмес, башка ат менен ура берет, жаза берет. Ошол Абайга бир рота аскер келгенде генерал келет. Казактар бүтүндөй баары колуна орок алып, балтасын алып, кетменин алып, бешилигин алып, Абайды урап туруп алат. Биздин баарыбызды өлтүрүп анан алып кетет деп. Рота аскер, курал менен келген аскер Абайды ала албай кетет. Өтө кооптуу жагдай. Оор жагдай. Ушуларды айтып койсоң, сен айткандай бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың. Бирок мен бирөөгө жагынайын дегенде оюм жок. Бир тырмактын учун чалып бирөөгө жагынайын деген оюм жок. Бирок мынол какшайган чындыкты айтып кетишим керек. Себеп адамдын рахаты, адамдын байлыгы ушунда турат. Көкүрөгүңдө эмне болсо ошону айтчы, айланайын. Быксып түтөгөчү. Адам канчалык сабаттуу болсо ал таарынбайт. Канчалык сабатсыз болсо ушунчалык үтүрөйүп таарынчак болот. Кекчил болот. Адам алсыз адам кекчил болот. Мисалы Салижан Жигитовду кезинде не деп гана тепкилебедиги? Коом. Айткан сөздөрү жакпайт дегенде. Ошол Салижан Жигитов агабыз айтып атпайбы? Кыргыз интеллигенциясы дейт, көңдө өскөн гүл сыяктуу дейт. Кайдан шамал урса ошол жака ийилип эле жата берет дейт. Мына Иса Акунбаев Борбордук Азиядагы жападан жалгыз биринчи инсан жүрөк алмаштыруу боюнча. Чыңгыз Айтматов Ленин сыйлыгын алганда телеграмма жазып атат. Муну кайталап айтам. Улуту улуу боло албаган элдин уулдары улуу болууга милдеттүү деп. Жандырмагын караңызчы. Демек, бул академик өзүнчө аксакалыбыз улутка дарт белгисин коюп атат да, диагноз коюп атат. Мен конкреттүү бир кишини айттым эле, Аллахтын молдосусунбу же бу кишинин молдосусунбу? Адақан аке өзүңүз көрүп турасыз да деди. Экинчи бир аалымга суроо бердим. Падыша
Аллахтын жердеги көлөкөсү деп айтасыңар. Үтүр бар, үтүрдөн кийин уландысы бар. Эмне үчүн уландысын айтпайсыңар? Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөөттөргө китебиңерди алып келгилечи деп китебин алып келип оку деген ушул жерин окуп атканда тиги бармагың менен таштап койгон сөздү кошуп оку деген. Себеп ал китепте Ахмадтын келишин баяндаган. А жөөттөр бармагы менен басып туруп таштап коюп өтүп кетип баратат. Ошол сыяктуу болбой сен үтүрдөн кийинкисин кошчу дедим мен. Жаман болуп кетти, аябай жаман болуп кетти. Жөөттөргө салыштырганда үтүрдөн кийинкиси бар. Эгерде падышанын өкүмү шарий өкүмдөр болсо дейт. Анан толук окубаган чала сабат коом болсо, аларды ар кандай кылып башын айландырса боло берет. Ошон үчүн алар жалгыз өзүнө шек келтирбестен бүтүндөй динге шек келтирип коюшу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов өмүрүнүн аягында айтты эле да. Ушул заманды кандай кабыл алып атасыз десе, менин окурмандарым башка аалам, башка планетага көчүп кеткен сыяктанат деп. Демек ал киши дагы ал кишинин сөзүн түшүнгөн, ал кишинин чыгармасын окуган коом калбай калды деген сөз да. Эми алар аябай маданияттуу болуп айтышат сөздөрдү. А биз тарс этип айтып коебуз. Ушуну менен жакшы көрүнгөнгө жакшы көрүнүп, жаман көрүнгөнгө жаман көрүнүп отура беребиз.